Kızı бар аталарга 5 насаат, кызым жакшынакай болсун, келечекте татынакай кыздардан болсун, башка элге үлгү болгон бала чакасын башкарган татыктуу эне болсун десеңиз 5 насаат менен чоңойтуңуз. Биринчиси 5 эреже менен чоңойтуңуз. Биринчиси эч качан кызыңызды сындабаңыз. Семирип кетипсиң, паланчанын кызыдай болбойсуңбу, же башкага салыштырып, агасын тагып, ой пикир, жаман ой пикир менен, жаман сөз менен чоңойтуу. Негизи эле урматтуу мекендешим, куралган чоң-чоң үйлөрдө, заңыраган үйлөрдө, конкрет кафелден курулган үйлөрдө, же сырты жакшы көрүнгөн ич калтырак, же сонун көрүнгөн унааларда эмес, тынчтык жашоосу. Тынчтык жашоосу тынч жашоодо. Ашча сөздөрсүз, ашта жаман кептерсиз. Жада калса жаман сөздөрү, урматтуу мекендешим, адамга гана эмес, будайга дагы таасир кылат. Жаны бардын баарына таасир кылат экен жаман сөздөрүбүз, сөгүнгөн сөздөрүбүз. Кээ бирөөлөр ашатып кыздарын сөгөт, өзүнүн кызын сөгөт. Башкаларга салыштыруудан мурда өзүңдү карап көр. Ал кызың өзүң үлгү болгонсуң. Өзүң сыяктуу ал жанынан жаралган кызың, башкаларга салыштырууга акың жок. Ал өзүңдү салыштырып жатасың башкага. Ошондой экен, кызыңа сын такпастан, жаман сөздөрдү айтпастан, ага ар дайым жакшы мамиледе бол. Ал аярлуу. Бүгүн конок, эртең кетмеги бар кызыңдын. Ошондой экен, ага сын тагууну токтотуш керек. Жакшы мамиледе болуш керек. Ар дайым жакшы көрүшүңдү айтат экенсиң экинчиси. Ата сүрдүү болуш керек, ата башкача болуш керек деп кээ бирөөлөр бир кызы менен жакшыраак сүйлөшпөйт да. Атасы менен жакшыраак коркпосо ичиндеги дардын айта турган болуш керек. Ар дайым мен деп копол сүйлөгөн эркектер, кызын менсибеген, кызын бир адам ордунда көрбөгөн аталар бар да. Жок, бул таптакыр туура эмес нерсе. Кызың коркпош керек сенден. Атаке, мен ушул жигитти жакшы көрүп калдым деп коркпой айта турган болуш керек. Сен менен сырдашпаса ким менен сырдашат? Бүгүн көп кыздар балдар менен сүйлөшөт, статистиканы карасаңыз. Эмнеге? Атасын алдап атат да. Атасы менен сүйлөшпөймүн дейт, атасы менен эч ким менен сүйлөшпөймүн дейт атасыга. Атасын алдап башка менен сүйлөшөт. Башка менен сүйлөшкөн, атасын алдап башка менен сүйлөшкөн кыз кантип сени алдап башкалар менен сүйлөшө албайт? Албетте сүйлөшөт. Жалган сүйлөөгө эмне мажбур кылып атат? Чөйрөсүндөгү эркектер мажбур кылып атат да. Кеңири жайылып, бир сырын ичиндеги сырын дасторкон кылып жайып кое албайт. Атасы менен жакшыраак сүйлөшө албайт. Атасы түшүнбөйт. Ага инисиге айтса, алар түшүнүк проценти нөлгө түшүп калган. Кызы түшүнбөйт. Ошондуктан ошол түшүнүктү чөйрөсүнөн эмес, жанындагылардан эмес, алыстан издейт да. Эгер ошол алыстан келип аткан мээримди ушул жанындагылар берсе, ал алыстан издебейт. Аял киши негизи эле зыяны жок. Биз бардыгыбыз макулукпуз, бирок макулуктун ичинде аял киши эч кимге зыяны жок, өзү менен өзү жүрө турган макулук да. Болгону аны ишенчектиги сындырып коет. Ишенчек. Ошол жеринен зөөкүрлөр, өзүнүн нафсынын кумарын кандырам дегендер ойлойт дагы ошо ишенчек жагынан келип өзүнүн планын ишке ашырып таштап кетет. Атасы ар дайым макташ керек, ар дайым эң жакшы сенсиң деш керек, өзгөчөм деш керек. Кетип атып эле ар кандай ырларды да кызың үчүн ырларды айт. Ошондой экен, урматтуу ата-энелер, башкаларга салыштырбайт экенбиз, ар дайым мактайт экенбиз. Үчүнчүсү башкаларга салыштырба. Башкаларга салыштырбайбыз. Аны ар дайым коргоого ал. Ата сен коргоочусуң, ата сен таянычысың. Эгерде сенден кордук көрүп аткан болсо, ал кимге барып жагынат, кимге дардын айтат, кимге ачылат? Ар дайым коргоосунда бол. Кыз ишениминде ар дайым болуш керек. Аллахтан кийин ата деген нерсени өзүнүн жүрөгү менен туя билиш керек. Менин ишенчек, таянычым бар деп сыймыктан айта билиш керек. Ошондой экен, ар дайым коргоого ал, урматтуу мекендешим, кетет да, ачыгын айтканда.
Андан кийинкиси урматтуу мекендешим, ар дайым экинчи орунга кой. Биринчи орунга апасын кой. Ушул методиканы, ушул эрежени көрүп чоңойгон кыз эртең өзүнүн турмушунда да ушул эрежени сактайт. Ошондой экен, үлгү болуу жаатында, тарбия, талим берүү максатында, мисалы, кээ бирөөлөр бар, үйгө жөн эле башка намахрам адам келип калса, аялына бар эшикти карап койчу, бирөө келди дейт. Аялын чыгарып коет. Бул таптакыр туура эмес маселе. Көчөдөн эркек киши ким туура эмес, ким кайсы адам келсе дагы, эркек киши дарбазаны өзү ачып барыш керек. Кыздарын чыгарып коет кээ бирөөлөр. Түнү канча болушуна карабастан бар кызым карап койчу дейт. Кызганыч керек, урматтуу мекендешим. Эркек киши чыгыш керек, эркек киши караш керек. Өзүң үлгү болот экенсиң да ар дайым. Ата ар дайым үлгү экен балдарына. Балдары үчүн Майк Тайсон кумир боло албайт. Жолика Наташалар үлгү боло албайт экен. Ким үлгү болот? Ата эне үлгү болот экен үйдүн ичинде. Кумир деп силерди билет, кумир деп силерди карайт. Ушул жерде бир кысса бар, окуя эске түшүп кетти. Бир апа айылдан шаарга келип, баласынын үйүнө конок болот экен да. Дасторкон учурунда ушинге кечки тамакка жакын тамака деген үндөр угулат экен. Неберелеринин үнүнө баш багып, дасторкон жага келет экен. Бардыгы келип, тамактан эми жешти баштайын деп атканда, кызым, неберем, токтоп тур, шашпай тур. Үйдүн эркеги келе элек. Апа, не деп атасыз? Кимди айтып атасыз? Атаңарды айтып атам, менин баламды айтып атам. Келе элек, али дасторконго келе элек, силер баштабай тургула тамакты. Аны күтөлү. Ал өзү келсе, өзү жеп алат, деп келени бул жактан сүйлөйт. Ар бир нерсенин уяты болгон сыяктуу, үйдүн дагы өзүнүн уяты бар. Үйдүн уяты кандай деп неберес сүйлөп сөз баштады. Үйдүн уяты, кызым, кыздарым, мурда биз жөнөкөй эле дасторкондун алдыда бутубузду созуп отурбайт элек, таянып отурбайт элек. Маданият, культура деген нерсе ошол дасторкондон башталат. Бисмилланы айтат элек. Ортосунда ой жүгүртөт элек. Бул тамак кайдан келди? Атаным канча эмгек менен таап келди бул нанды. Аягында шүгүр кылып алхамдулилля дейт элек, дуга менен турат элек, чогуу отурат элек. Эркек киши баштамайынча дасторкондон тамак баштабайт элек. Үйдүн уяты деген. Биз мурда ошол азыркы занавеска, парда, айнек жапкан немелерди жаап алып туруп, светти өчүрүп, ошондо дагы кийимибизди алмаштырат элек. Кыздарым, эгер мен ошо жаштыгымда эстей турган болсом, жаштыгымда бир ички кийимдеримден бирөөсүнүн футболкасын жайып коюп, атам ошол жака басканда, апам мени чакырып өтө катуу урушкан. Атаң азыр ушул жакта аралап басты. Сенин кийимиң ошол жакта туруптур. Мен жер жарылбады, жерге кирип кетпедим. Кызым, кийимиңди жайсаң, төргө башка жака жайгын. Атайын бөлүнгөн жака жайгын. Анда дагы жайып үстүн жабып койгон бирдеке менен деп. Тарбияны өтө күчтүү берген бизге. Бүгүн. Жана мен каралап шаарды көрөйүнчү деп балконго чыктым. Чыксам, туш жагыбыздагы кийимдер бүт жайылып турат, ачык-сачык жайылып турат. Ич кийим, сырт кийим айырмасы жок, жайылып турат. Уят кеткен сайын кыйынчылык көбөйө берет, кыздарым. Уятыбызды, намысыбызды сактайлы. Мурдагы тойлордо, мааракелерде колго суу куйган учурлар, ар бир аксакал кирип дуа кылып чыккан учурлары, рызкың кенен болсун, өмүрүң узун болсун деген учурлар. Грантта суу бар, өзүң жуп ал десе болот, бирок бул атайын ушу биздин маданиятыбыз, ушул биздин каада салтыбыз. Буларды дүйнө жүзү өзгөрүп кетсе да, буларды биз карап калышыбыз керек. Мен бул жерде эскичеликке тартыткан жерим жок. Эскичесиңер дейт. Жок, бизчелик жаңыча эч ким жок. Бизчелик заман талабына жашай турган, бизчелик эреже менен жашай турган эч ким жок. Ошондой экен, урматтуу мекендештерим, мурдагы
эрежелерибиз бар, каада салттарыбыз бар. Кээде динде жок бул каада салттарыбыз. Бирок динибизге туура келет. Бул динибиз каршы, арам деген жери жок. Аларды камап калышыбыз керек. Жоготпошубуз керек. Урпагыбызга, улутубузга туура тарбия берет булар. Урматтуу мекендештерим, мусулман бир туугандарым, бул эне ошентип тарбия берип атат кыздарына. Атам келсе жеймин деп небереси бул жактан сүйлөгөндө баштайт. Келини дагы сүйлөп, ооба апаке, сиздердин учуруңуздар башка, биздин учурубуз технология өнүктү, башка өнүктү. Биз уятыбызды жоготуп, кыйынчылык ошондон айынан болуп атат, дейт да. Чындыгында урматтуу мекендешим, өз үйүбүздүн уяты, сыртка чыкканда коом чөйрөдөгү мамиле. Негизи үй бизди коомго даярдап берет да. Ал кыз болсун, ал школьница болсун, ал ата болсун, ким болбосун, ал үйдөн даярданып сыртка чыгат. Үйүбүздүн уяты болсун, урматтуу мекендештерим. Ким болбойлу, кандай жерде, кайсыл учурда